Мен адеп ахлагымды кантип оңдосом болот, адеп ахлагым начар дейт. Алла Таала барыбыздын адеп ахлагыбызды оңдосун. Биринчи адеп ахлак оңдолуш үчүн эң биринчи нерсе адамда өзүнө фикир пайда болуш керек. Мен жаманмын, мен бузулуп баратам, адебим жок деген адам оңолот. Биринчи маселе фикир болуш керек. Фикир менен адам оңолот. Фикири жок болсо мен кыйынмын, мен жакшымын десе ал өмүр бою оңолбойт. Өзү мен оорубайм, мен оорум жок деген адам дарыланбайт да. Ооруп атам деген адам доктурга дарыланат. Ошол сыяктуу маселе. Ошон үчүн биринчи фикир. Экинчиси адам кайсы ахлагы ооруп аткан болсо өзү сезсе, ошол чөйрөдөн, ошол жерден алыс болуш керек. Жалган сүйлөйт. Бул да жаман ахлак да. Жалган сүйлөгөндөрдөн алыс болсун. Оорлук кылып коет мисалы, оорлук кылгандардан алыс болсун. Гыйбат кылат, гыйбат кылгандардан алыс болсун. Чөйрөнү өзгөрсүн. Биринчи, экинчи ошол оору эмне болсо, ахлак бузулуп аткан нерсе, ошондон алыстасын өзү. Өзүнүн мажбурласын. Башка жолу жок. Тилини сүйлөгүсү келип атат, гыйбат кылгысы келип атат, тилин тиштеп, гыйбаттан өзүн тыйсын. Оорлук кылгысы келип атат, кол ойноп кетип атат, колун тыйсын. Бирөө ургусу келип атат, урушкусу келип атат, өзүнү тыйсын. Ушинтип оңолобуз. Бул периште келип сени оңолуп кетпейт. Же бирөө деп дем салып оңолуп калбайсың деп салса эле. Балким анын жолу өзүң аракет кыласың. Биринчи илими керек, фикир пайда болуш керек. Андан кийин ошого жараша чөйрөңдү оңдоп, жакшы инсандар тарафка келишиң керек. Жакшы инсандарга жакын болсоң, жакшылардын жакшы сыпаттары жугат. Акырын баары оңолот. Бул бир күндө оңолбойт.